Оперативный следственный группада водитель менен эксперт мен тартып отурушат мына машинада. Алар негизи роводдо болуш керек болчу. Бияка отуруп мени тартып атышат. Сок деген на месте болуш керек болчу. Карап коюш бер досум. По указанию начальник ровода мени тартып атышат мына. Булар сок деген на месте болуш керек болчу. Роводдо. А эмне бул Chevrolet менен барбай эткенби? Я. А эмне башталды кайры? Замир, а эмне Chevrolet бербейт абы? Chevrolet менен барбайсыңарбы? Бакуш өзүң машинаң болсо акчаңды. Ушинтип алдым силерге. Мына кайра баштады. Служебный машина менен эмес. Менчик машинасы менен кетип атат. Вызовка. Chevrolet турат. Chevrolet турат мына. Chevrolet турат. Мына Chevrolet турат. Айтсам ишенбейсиңер. Жанагы бүгүн 13-11-2019 жылы оперативный следственный группа Боролдойго вызовка кетип баратат. Мен нөмөткөн милициянын капитаны Алиев күзөттү ташып кеттим. Кетер менен эле мына кайра башталды. Volkswagen Passat B4 айдоочунун өзүнүн менчик машинасы. Азыр мына жана кемин ровдун астынан таткам. Мына азыр кетип баратат ошол машина. Боролдол айылына. Жактан 20 километр алыстыкта. Мына кетип баратат. Водитель милициянын прапорщиги Жолдошбек уулу Замир өзүнүн менчик машинасы менен кетип баратат. Служебный машинаны калп эле ровдун астына коюп коюшту. Артынан кубалап келип, дальше тартып баратат. İçinde оперативный следственный группанын балдары отурат. Бүгүн следственный оперативный группанын составында тергөөчү Сулайманов Санжар, эксперт Нурдинов Ринат, жана ошондой эле опер кызматкери Абдыралиев белебир. Эсимен чыгып кетти, мына кетишти Боролдо айылына. Мындан 20 километр алыстыкта кетишти. Так. 09-11-2019 жылы болжолмен саат 07 чамасында Кемин Бишкек Нарын Тооргар Таптуу жолунан жылтырын боюнан Toyota Estima үлгүсүндө автоунаа жылтыр чалган билдирген. Ушул маалымат боюнча ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышты. Кече Кемирбин күзөттө турган айдоочусу милициянын старшинасы Аштанов Нияз Кем жүбүнө тиешелүү Нива Chevrolet автоунаасы менен чыгып атам деп жалган билдирген. Нива Chevrolet турат мынакей. Ал өзүнө тиешелүү кара түстөгү Honda Fit автоунаасы менен ыкчам тергөө тобун окуя болгон жерге алып кетти. Мурун мен баса берилип жүргөндөй айдоочулар өзлөрүнүн менчик автоунаасы менен ыкчам тергөө тобун ташып түшкөн. Таке Нияз өзүнүн машинасы менен кеткен турабы? Нива турат, турабы? Алдап койду, турабы? Мына Кемин Рыбинин башчысы милициянын подполковниги Давлетов Энти
күнүгө ушул жерден өтөт. Карачы, могу мусордо келген адамдар, карачы, могу мына бүт мусор, мынакей мусор. Эшигин көрүп төрүн өт дегендей, мына карагылчы. Моуну келип күнүгө мына адамдар окуйт. Могу кебетесин карагылчы. Булардын бир эле жумушу таза иштеген милициянын нөмөткө милициянын капитаны Алиевди жумуштан кетиришет. Болду. Бир эле нерсе менен алек болуп калышкан. Мына. Могу мусорду карагылачы. Могу жерде мына туалетке барышат. Карачы, могу. Могу Кемин Рибинин укжынын аркасына карагылачы. Карагылачы. Чоңдордун бирөөсүн да башы ооруп. Карагылачы. Могу жерде туалетке барып келе турган жол. Бияна спортзалга чыгып, стадионго чыгышат. Бул жер паспортный стол. Күнүгө мына могу жерден айланып, күнүгө киришет. Карагылачы. Мынакей свалка. ИВС'nin капталы. Мынакей. Бул жерге паспорттан келген кишилер күнүгө мына. Кемин райондук иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан Кургой кафесинин ээси чалды. Коросунда адамдар, белгисиз адамдар мушташып жаткандыгын 102 телефон аркылуу билдирди. Биз азыр мына РПга түшүрүп атабыз. Ошондой эле ошол аймакты тейлеген милициянын ыйгарымдуу өкүлү милициянын ага лейтенант Иманов Элдиярга коңгуроо чалганда ал албай жатканын билдирдик. Биринчиден алды дагы ошол маалыматты берсек, сөгүн сагынып телефонду коюп салды. Мына азыр кайра коңгуроо кылып атабыз, албай жатат. Ал жанагы эле мен баягы силерге айтып кеткендей кафеде мас болуп галстугун баары жок, мас пиво ичип мас болуп турган кызматкер аны дагы арак ичип жаткан жагынан эртең менен ойгонуп кандайдыр бир больничныйга чыгып кеткени билинип жатат. Мына ошол кызматкерге азыр коңгуроо кылып турабыз. Аларга бизге айтыш боюнча аймактык аймагында, өзүлөр тейлеген аймагында саат 11ге чейин кызмат өтөш керек болчу. Мына албай жатат. Коңгуроо кылып турабыз. Бул кызматкер мына албай жатат. Дагы бир коңгуроо кылып коелу. Жардамчым түшүрүп атат. РППга эч кандай укрывательство жок бизде. Биз күзөттө турганда мына албай койду. Коңгуроо кылсак. Биринчи коңгуроо кылганда алып сөгүп сагып салган бизди. Жана басалып кетти, жана айтып кеткендей, өткөндө кафеде иш убагында мас болуп жүргөн кызматкер. Ал боюнча ичкиликтөө кызматына маалымат бергенде аларга больничный листин көрсөткөн экен, бирок кандайдыр бир арак ичип жүрүп. Так, 25-декабрь ыкчам тергөө тобунун машинасы летний дөңгөлөк менен жүрөт.
Onda işte mana ballar kıynalıp atат. Karagılaçı. Kara. Lüt letli. Karaçı. O ыкчам терге тобу балдары жол тайгаланып кетсе ким жооп берет? Буйрук келген бүт служебный машиналардын баарын ana зимнеге өткөзүш үчүн болбосо Кемин райондук иштер бөлүмүнүн Начаң Роудун машинасы ana номерин көрдүңөрбү? 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушундай жүрөт. Биз бирдеме болсак, протокол түзүп, 1 жыл болду. Биздикин Кемин районунун Начаң Роудун машинасы. Штрафтардан качып. Жолдош Кенже сержант, сиздин формаңыз не соответствует, головной убор не соответствует. Сиздин кабыраңыз мындай не положено. Кабыраңызды алмаштырып келиңиз. Головной уборду барып, фуражкаңызды кийип келиңиз. Нарушение форма одежды. Фуражка киймек жок. Кечирип коюңуз, мен бере албайм. Кабыраңызды оңдоп келиңиз, головной уборуңузду кийип келиңиз. Анан, пожалуйста. Еще тем более бияка чужой кишилер киргенге болбойт. Кечиресиз. Жок, мен сизге нормально айтып атпайм. Кабыраңды алмаштырып бер. Головной уборун кийип кел. Жок, бере албайм, кечиресиз. Бизде 193 буйруктун негизинде мен кабыраңды алмаштырып берем. Кемин рибинин нөөмөткери мына могул паролду Роудун ичиндеги УКЖнын ичиндеги камералар тарткан монитор, мунун паролун мен билбейм, мен жардамчымын да билбейт. Анткени биз акты, караны кара деп айткан үчүн муну биздин именно бизнесмен да муну алмаштырып коюшат. Биз эч кандай эч жерде көрө албайбыз. Азыр келип жылдырчы, көрсөтчү бул убакыт тигил убакыт десе көрсөтө албайбыз. Мына Карабалтада болгон мына шалалыктын негизинен эмне болду? Биздин мына жарандарды кабыл алуу бөлмөсүн. Кебетесин көрүлгөн. Ушу жерге кантип мына жарандарды кабыл алуу. Ички иштер органдардын келген жарандарга болсо дат басып кетти ана болсо. Кебетесин көрүлгөн. Ушуну айтып жаман көрүнүп, пожалуйста. Охрана здания бир эле кызматкер турат. Баштапы 2 болуш керек. Онда жалган малындама берип атышат. Ушилтет деп азыр 3 комплект болуп атат. Охрана зданияны келген кызматкерлердин кемдигин башчысы албай, антип жалган маалымат берип атышат. Нияз, бензин не oldu? Benzin. Эмнеге? Кимден аласың? Русский, мояка 9 ДТП келди. Айтып өзүм бензинге. Тактайсыз, билем. Өзүм берип атам, ана кечинде илеп алам бензин жок деп. Ответственность мына РППга түштү. Түшүндүңбү? 2 ДТП. Доске. Жүйделер жанагы өкө. Жайып алдыңбы? Тааныш жокпу? Эрте кантип барып келдиң чоң эмне? Жок, ошол да пассажирдашный ДТПда. Кимден аласың? Жок, азыр кайсы бензинмен бардың? ДТПда. Туурабы? Канчасында болгон карап койсуңбу? Өзүң чыгардың? Канча сом койдуң? Бул 110 литр жетти. Койчу. Бул сүрөткөлө тартып берип койсуң, баары бир. Сот болду, руководство ошакта болду, руководство ошакта болду деп далаштайт. Начаң Роуду замдар мен ошактабыз деп далаштайт, ошакта болду. Жок, бул жерде барбы азыр жүйө?
Al çanç. Naçaң ro'd aytmadım ha, çalmadım. Ben o şaktamın debedi. Sok menen жүрөм debedi. Sen jana осмотр место проезда бардың аны? Мен сарайына бардым. Сарайын таяна союп кетип турам. Таладым. Көрдүңөрбү? Осмотрго бардыңарбы? Мен барчысым, мен баргам. Эмнеге? Машина бардым. Эмне бара албай? Жөө бардыңар, жакып менен машина. Өзүм машина салдым. Тиги патерка ишедиңби? Sen азыр 400 сомго өзүң чөнтөгүң койсоң ана канча аласың аны бензин? Каяктан аласың? Каяктан аласың? Бухгалтерден аласың. Аны карап ойламам тарттым. Калган кызыктарга деле чыгасың да тиги эмне шөбөрөлөрүнөн же чоң немгеле деп койду. Шөбөрөлүктөн чыгат да. Вызып болгондо мен өзүм карайм макулбу? Карай берем да. Жок, эми Шөбөрөлүктөн чыкпадык. Жок, эми биз аны ыйлайсыңар. Мен өзүм машина менен чыгып атам, ал эле бул эле деп. Качан ыйладым братан мен. Жок, усиление. Сен экинчисиң, туурабы? Экинчисиң, отур давай. Мына Кеминский ровды бүгүн среда, ден занятие саат 8:30 болду. Спортзалда, то есть стадионда эч ким жок. Мына мени футболда дагы 8:30 болду. Эч ким жок. Мен Нөмөткер милиция капитаны Алиев менен физкультура келдим. Ровдун спортзалдын кебетесин көрүлү. Мынакей. Азыр кантип бизге физкультура занятие өткөрөт. Же кадрдан эч ким жок, БСПдан эч ким жок. Мына спортзал жабык. Крышасын баарынан суу кирип, терезесинин баары ачылган. Ичи суук. Погода эшик суук. Кантип кажерден өткөзөт. Физкультурага келбей койсоң, физкультурага келбей койдуң деп наказание берет. Saat 8:30, 8:35, 8:40 болду. Hiç kim yok buna. Спортивная одеждамды кийип, физкультурага келдим. Hiç kim yok. Мынакей. Жардамчым, дежурный ИВС, баягыла мен Алиев. Кечикпеген малдардын баары эле кечип кеткен. Бүгүн канчасы? 16-сы? 16 saat карап болчу канча болду? Сотканы көрсөткөнчү саатты. 7:59. 7:59 болду. 16 ноябрь 2019. Вайла жардамчы баягыла. Байкуш дежурный Алиев. Болду. Saat 8:30 болду. Келинчем экөөбүз эртеменки нускамага кечикпей бүгүн число 12 ноябрь 2019 жыл. Кечикпей баягы айткандай эле 5 минут эртерээк келип тапанчабызды алып баягы мурда көрсөтүлгөн жерибизге тизилип. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктар жакшы? Калгандарын күтөлү. Канчада келет экен? Кандай экен? Жакшы. Saat мына 8 болду. 8. Оперативный дежурный, ИВС'тин бир кызматкери, эксперт, оперативный дежурный келди. Мына. Да, построение 8-те да.
Ошондой эле имаратты кайтаруу тобу милициянын старшинасы Абдалиев келди. Өз убагында. Эч ким жок кайра. Кечекүдөй эле бүгүн. Мен айтканга ишенбей аттыңар беле?